Жакшы айлык болсо баардыгы ушул жерде жүрөт эле да кор болбойт. Максимум 25 чейин араң чыгарып атышпайбы? Жок, андай эмес. Низкий да. 700 сомдун акчасы. Эмне 2 күн тамак. Менин оюмча 25 000. 2024-жылы январь-июль айларынын аралыгында кичи ишканаларда эсепке албаганда ар бир кызматкердин орточо айлыгы 35 621 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети билдирди. Комитеттин айтымында 2023-жылга салыштырмалуу ушул убакыт аралыгындагы көрсөткүч 11%га өскөн. Мындан улам Кактус медиа редакциясы жарандардан чындыгында эле көрсөткүч ушундайбы билип көрүүнү чечти. Жок, андай болбойт. Көппү азбы? Көп эсептеп коюп турган андай жок да, туурабы? Самды. Орточосу жок, андай эмес. Низкий да. Мен үчүн аз да, конечно. Сиздин Мен инфляция болгон дедим да, азыр эле 700 сомдун акчасы. Эмне 2 күн тамак. Рахмат. Жетпейт да. Ал жөн эле айтылып атат, бирок кандай жетпейт да. Максимум 25 чейин араң чыгарып атышпайбы? Так жок да. Канча чыгат примерно? Аз да биздики. Мен точно билбейм, тура эле болушу мүмкүн. Öyle жерде көтөрүлүп атпай зарплаталар. Тура эле болушу мүмкүн. Андай эмес го. Андай эмес деп ойлойм мен. 35 000 каякта Орточо айлык. орточо айлык. Орточосу 35 болсо каякта. Элдер жанан 100 000ден 150 000ден айлык алып атса, анан аяк жагы жок 100 000, 150 000ден алган айлыктар бул аз эле. Азыр ылдый эле шаардын эмеси болбосо айыл тарапта шаарда деле андай айлык билбейм, бир 20 000 айлык алса можно. Анан орточо 35 000 деген туура эмес деп ойлойм мен, билбейм. Сиздики туура, э? Мен ойлойм, ошондой эле алат болуш керек. Себеби орточо даже көп эле эмелер зарплаталар азыр 50 000ге чыгып калды. Анан 50 000 болсо, бирөөсү 20 000 болсо, анан орточо эсептеп келгенде 35 чыгат. Бир адамдын орточо айлыгы 35 600 эмес. Мисалы, менин оюмча 25 000. Орточо айлык. Андай болбойт го дейм, мен пенсияда үйдө отурам, анан бирок андай болбойт го, балдарым иштейт. Андай деле жок го дейм. Көбүнчө частниктер каалагандай, кээ бирлери жакшы төлөшөт, кээ бирлери төлөнбөйт. Төлөнбөгөн үчүн четке кетишип атат го Россияга. Жакшы айлык болсо баардыгы ушул жерде жүрөт эле да кор болбойт. Андай болбойт го дейм. Может, эми алардын өздөрүнүн статистикасы боюнча ошондойдур.